Кийинки сөз Чойбеков Бактыбек Каныбековичке берилет. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу коноктор. Менин ректорлордун мөөнөтү боюнча сунуштарды расмий тилде да бердим эле. Азыр дагы сиздерге бир окуп коеюн. Биринчи беренин 8 абзасында бир эле адам бир эле мамлекеттик окуу жайында катары менен 2 мөөнөттөн ашык жетекчилик кызматты ээлей албайт деп берилген. Бул жерде көрсөтүлүп жаткан катары менен 2 мөөнөт деген жери менимче жалпы концепцияга туура келбей жатат. Ошондуктан мен кат жүзүндө дагы жөнөттүм сиздерге. Ушул катары менен 2 мөөнөт дегенди 10 жылдан ашык эмес деп өзгөртүп койсок болобу? Комитеттин чечиминде ал бекитилген, биз аны колдодук. Рахмат. Рахмат. Экинчи суроом болсо, мына ректорлордун коюлуучу квалификациялар талаптар боюнча болчу. Улукбек Зулпукаров сунуштаган долбоордо ректорлорго коюлуучу квалификациялык талаптар бар эле. Азыр бизге берген мыйзам долбоорунда талаптарды министрлер кабинети аныктайт деп жүрөт. Эмнеге мындай өзгөрүүлөр болуп кетти? Биз ошол биринчи окууда ошондой сунуштарды бердик. Муну квалификациялык талаптарды министрлер кабинетинин токтому менен бекители, ошол жерден карайлы деп. Кандай квалификациялар талаптар коюлуп атат министрлер тарабынан? Биз азыр аны койроксуз, эгер мыйзам колдоо тапса анан киргизебиз аны. Эми мен жогоруда кесиптешим дагы Дастан Далабаевич айтып кетпедиби? Азыр ректорлорду койгондо баягы профессор болуш керек деген бир корутундуларды киргизип атсыздар да, ошол менеджерлерди койсок жакшы болмок да. Себеби дегенде азыр профессорлор, проректорлор жумуштар деле бар да. Ошону алып барса кандай деп ойлойсуздар ушул? Өкмөттүн токтомун карап жаткан учурда ушул сунуштарды эске алалы. Анткени биз профессор болгондо 60-тан ашыгыраак жашка келип калат экен, анан баягы ишмердүүлүгү азайып ишти алып бара албай калып атат да. Ошон үчүн менеджерлик жагындагы бир мен кат жүзүндө да киргиздим сиздерге, ушуну да бир талкуулап ишке ашырып берсек жакшы болот эле да. Түшүнүктүү, карап сиздерге жооп беребиз. Рахмат.